Мен Құдайым шалап сақтар, жайлы қалар тапыраңыз. Келгіле, балдарым, Али. Çay içiyoruz ha? Келгіле. Biz az çay içiyoruz. Ол апасының жітін жіттап жатып ұйықтайды, апасының өзінің халаты болчу. Апасы бұл баламды өте жақсы көрчү. Бұл баламдан кейін сізге қыз төрөп берем деп жақсы ниеттерді қойған болчу. Саламатсыздар, урматтуу Сереп ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Биздин телеканалга дарыгерлердин шалакылыгын айынан келинчегимен айрылып, 2 балам менен жалгыз калдым деген жалгыз бой атага кайрылган. Биз азыр дал ошол жалгыз бой ата жашаган үйгө келип турабыз. Бул окуя кандай болгон? Алдыдагы репортажда чогуу таанышалы. Саламатсызбы эже? Кызыңыздардын арты кайрылуу болсун. Сабыр кылыңыздар. Нурсейит Абдилла уулу 2 баланын атасы. Ал январь айында жубайынан ажырап, чээдей балдарын жалгыз багып жатканын айтат. Январдын 15-inde, 14-inde, 14-нен 15-ine өткөн күнү каза болуп калды. Кече могу балам телефондо неме кылып жүрдүк, анан сүйлөшүп азыр айтып калат мага. Ата, апам каза болуп калдыбы, эми келбейби дейт. Өткөн жылы операция болгон жубайым жарым жылга жетпей каза болуп калды деген ал. Башынан өткөрүп жаткан тагдыры, муңу, жубайына болгон сагынычы, аткарылбай калган максаттары тууралуу айтып берди. Азыр келинчегим кетти. Азыр 2 балам менен калдым. Эки миң 18 жылы келинчегим менен баш кошконбуз. 2019 жылы могул балам төрөлгөн, аты Али. Сүйүшүп жүргүлөңүздөр. Өз жакшы көрүп. Могул балам 2019 жылы төрөлгөн, аты Али. Андан кийин бул 2021 жылы бул балам төрөлдү. Бунун аты Амир. Келинчегим менен жашаганыбызга 6 жыл болду. Быйыл 7-нчи жылга баратат. Батканым. Келинчегим менен жакшы жүрдүк. Эч куртоодон эч кандай жамандык көрбөдүк. Ушу келинчегим акыркы күндөрү ичи катып, ооруп, чоңго бара албай кыйналып жүрүп калды. Түштүктө. Анан кийин врачтарга көрүндүк. Кандай табыптарга бардык, чөп дары ичирип көрдүк, диета карматып көрдүк. Эми дарылар таасир этип атты. Бир 3 күн, 4 күн таасир этет дарынын немеси менен барат. 3-4 күндөн кийин дарын деле таасир этпей калат. Андан кийин башка дары табабыз. Аны менен дагы барат. 3-4 күн барат. Кайра эле жанында болуп калат. Анан Кайда ичи катыптыбы? ичи катып. А дарыгерлер эмне деп атты? Дарыгерлер эч кандай диагноз кое албай аткан башында. Кийин анан бардык ошол түрктөрдүн больницасына бардык, Фучкага. Ал жерге барсак, буну операция кылышыбыз керек, бирок операция кылабыз. Бирок операциядан кийин жакшы болот же жакшы болбойт, аны биз гарантия бере албайбыз деди. Андан кийин онкологияга бардык. Онкологияга барып көрүндүк, ал жерден дагы операция кылыш керек, буну ичеге узарып кеткен деп жанагындай немелерге тартып, рентгендерге, УЗИлерге тартып бүтүп көрүп атышты. Аларга да барып көрдүк. Алар дагы чоң кесип ичин ачып алып, операция кылабыз дешти. Анан ага келинчегим өзү макул болбоду. Эмне себептен макул болгон жок? Мен төрөшүм керек. Алар айтты да, операциядан кийин может быть төрөп каласың, может төрөбөй каласың. Андан кийин жанагындай өзүнүн убактысын сактап калышың керек дегенде менин келинчегим бул 2 баланы төрөдүм, мен сизге кыз төрөп берем. Сизге жакшы кыздардан төрөйм деп кыз төрөгөнгө ниет койгон болчу. Ниети жакшы болчу. Андан кийин эле
жүрдүк. Андан кийин бир жумуштан келсем, интернеттен бир частный клиниканы таап атыптыр. Ушул жерде ушул азыркы аппараттары жакшы экен, бүт немелери оңой бүтүндө азыр замандын жетишкендиги деп калды. Андан кийин макул, ал жерге да барып көрөлү дедик. Ал жерге барып көрсөк, ал жерден айтышты, биз операция кылабыз деди. Операция кылабыз, бирок чоң кесип операция кылбайбыз деди. Лапароскопический операция кылабыз, 4 жерине эле тешип кирип, камера менен кирип, операция кылып чыгып кетебиз деди. Андай болсо бул немесе чоң операцияга караганда, значит, бизге жакшы оңой бүтөт экен дедик. Дагы макулдугубузду бердик. Ал жерге макулдугубузду бердик. Андан кийин Кайсыл жылы ошондо жасаттыңыздар? 2024 сентябрда. 2024 биринчи негизи 12-13 сентябрда барып биринчи консультация алып келгенбиз. Андан ойлонуп келели депчи. 24-жылдын, сентябрдын 10-12-синде. Андан кийин ошо 17-18-инде макулбуз, операция кылдыралык деп бардык ал жерге. Ал жерге барганыбыздан кийин 17-си барып жаттык, 18-и күнү операция кылды да. Жакшы чыкты, операциядан жакшы чыгып, 3-4 күн жакшы жаттык. Андан кийин 5 күн эле жаттык ал жердечи. 5 күн жаткандан кийин үйгө чыгарышты. Болду, эми жакшы болдуңар деп. Үйгө чыгып келдик. Үйгө чыгып келгенден кийин 2 күн жатты. 1 күн жатты, экинчи күнү эле ичим кысып атат, дем алышым кыйналып атам деп баштады. Жакшы болуп кетесиң деп врачтарга чалам. Алар да эртең 2 күндөн кийин перевозкага келесиңер деген да. Макул, ошол күндү күттүк. Андан кийин ошол перевозкага бардык. Барганыбызда эле ал жерден буну срочно операцияга албасак болбойт деп калышты. Эмнеге кайталап? Себеп жанагы ичи шишип, газ толуп калды да. Андан кийин жанагылар айтышты, буну операцияга албасак болбойт, азыр бунун ичи бизге караңгы деди. Азыр буну албасак кысылып атат, кыз кыйналып атат деди. Эми биз врачтардын немесин түшүнбөйт экенбиз, макул дедик, кайрадан операцияга алышты. Андан операцияга алып эле чыкты. Бир 4 сааттай операция кылышты ал күнү дагы. Ал күнү операциядан чыкты дагы, врач келди бизге айтты. Не болуптур, кандай болуптур десек эле. Короче, эки чеге уланган жерден туура эмес уланып калганбы, 5 мили тешилип калып, ошол жерден газ ичине тарап кетет. Бул жерди эс алдырыш үчүн жогун ичеге менен ички чегеден бул жагынан стома чыгарып коет. Жеген тамагы жей берет бул жактан, любой тамакты жей берет, бул жактан чыга берет. Бул жерден дагы бир тешиги бар, ошол ичегеден. Адам нар жака шприц менен шорпо, ошо шприцке эмне батса, суюк тамактарды, компот куйдук. Ошо менен эми ушул менен 5-6 айга чейин жүрүшүңөр керек. Андан кийин нар жак жакшы биригип, жакшы не болгондон кийин анан бул жакты жабабыз дешкен да бизгечи. Айттым да мен, жанагы эки чеге уланган жерден тешилип калса, ошону эле кайра тиксеңер болбойбу десек, жок, азыр биз тиге албайбыз. Тиккенде ал как бышып калган этке окшоп үзүлө берет, ал жерге ийне кирип кармалбайт деп коюшту. Анда макул дедик да, бул жактан чыгарып жүрдүк. Бул жактан тамагын берип жүрдүк. Бир жума жаттык. Бир жумадан кийин эле дагы демим кыстыга берди деди. Кыйналып берди, көзүм карарып, өзүнүн баанды болуп, өзүм билбей калып атты. Андан кийин дагы текшерип көрүштү ошол жерден. Андан кийин текшерип көрүшүп, могул жагынан өтүп, ошондо ошол жагынан суу бар экен, жанагы газ менен болуп, суу алып кеткен дешти. Анын сууну анда операция кыласыңар десек, жок, буну азыр операция кылбайбыз. Наркоз, эч кандай наркоз берилбейт. Буну жөн эле ушул жерине бир эле неме менен тешип кирип, сууну эле алып коебуз дешти. Андан кийин эми биз башка айла жок болду. Макул дедик. Аны операционныйга деле алып киришкен жок, эч жака алып барышкан жок. Бир эле мындай эле просто эле УЗИнин эле кабинетинде кыйкыртып эле суусун алып коюшту. Андан кийин алып чыктык, андан кийин палатага чыгарып жаттык реанимацияда. Өзүнүн реанимациясы бар экен, ошол чоң палата экен. Ошол жерде жатты. Андан кийин эле 4 күндөн кийин мен жумушта болчумун, апам чалып калды. Срочно келбесең болбойт. Барсам, врачтар чогулуп, бүт Бишкектен профессорлорду чакырышып, анда кылышыптыр.
чогулуп консилиумга түшүптүр. Андан кийин алар айтышты, срочно операцияга албасак болбойт. Дагы мен келинчегим кирип көрсөм, жүзүндө бир мындай кан жок да, аппак жанагы адамдын денеси, адам жаны чыкканда агарып калгандай болуп калыптыр. Аны көрүп чочуп кеттим. Андан кийин эле операцияга албасак болбойт. Азыр биздин секундтабыз минуска кеткен, минуска кетип атабыз. Үчүнчү операция болгон жок. Үчүнчү операциясы. Бир айдын ичинде эле үчүнчү операциясы. Андан кийин эле макул дедик. Аны дагы бир 4 саат операция кылып чыгышты. Эмне болуптур десек, ичинен бир кан тамыр жарылып, ичине кан жайылып кетти, 1 литрдей кан дейт. Значит, бул жагында бет кандар калбай калып, бүт ичине кан жайылып кеткен да. Андан кийин аны тиктирип, могул Фучкадан Сезбек деген бир профессор эме барып, врач барып, ал тиги ошол эле гана тиге алат деди. Башка эч ким тиге албайт Бишкектен деди. Ал барып тигип берди. Андан кийин бир жума жаттык. Андан кийин үйгө чыктык. Үйгө чыккандан кийин перевязканы үйгө үйрөтүп койду мага. Үйгө келип перевязканы кылып аттым жакшы эле. Андан бир күн ичинен жанагы чоң кесип, бул жагын стома чыгарганда ичин кайрадан ачышкан да, чоң кесип салышкан да. Ошол жеринен, тигилген жеринен ириң чыгып кетти да. Андан кийин андан чочуп кеттим да, срочно эле алып бардым. Алып барсам, жанагы жерден көрүп эле, бул ириң экен, буну тазалаш керек деди. Ушул жерге жаткырып тазалайсыңарбы десек, жок, бул жердин палатасы кымбат. Силерге биз ушунча жаткырдык, силерди ушунча карадык. Болбойт, мен силерге Фучкадан таанышым бар, Фучка номер 1-де. Ошол жака барып жаткырам, ошол жакта сүйлөшүп берем деди. Хорошо дедик. Анан ал жерге Фучкага алып келип жаткырдык. Ал жерде Фучкадан бир 20 күндөй ошо ириңин тазалап жаттык да. Аны деле эми Фучкадагылар анча караган жок, бирок өзүбүз карадык. Ал жактан эми 3 эле дарын берип атышты болгон. 20 күндөй ал жерде жатып үйгө чыктык кайра. Үйгө чыгып келип, үйдө 10 күн жаттык. Келинчегимден каждый келдик үйдөн. Черезден капельница алып аттык, витамин. Ага да болбоду. Андан кийин карап көрсөм, келинчегим минуска кете берди. Эч мондай жылыш болбоду. Кайра минус. Бир күн капельница албай калат, бир күн алат. Капельница албай калган күнү вообще өзүнүн көзүн тура албай калат. Жат тура албай калат. Капельницаны алат. Обедти алса кечке чейин жакшы болот. Жакшы сүйлөп, жакшы жатат. Эртеси дагы ооруп калат. Ошол капельницанын күчү менен эле болуп калдыкпы деп кайра Фучкага барып жаттык. Фучкага барып жаттык. Ал жерден дагы бир курс лечение алып чыктык. Андан кийин эле келдик, үйгө келдик. Үйдөн жакшы басып, жакшы жүрүп калдык. Анан жаңы жылдын эртеси 2 күндөн кийин жумушта болчумун. Срочно келбесеңиз болбойт, ичим такашып атат, болбой атат, кыйналып атам деди. Келсем, кыймылдай албайт келинчегим. Эки жака мындай кыймылдай албайт. Андан кийин Мамакеевке алып бардым ал күнү. Мамакеевке алып барсам, ал жерден срочно эле реанимацияга алып кирип кетишти. Реанимацияга бизди киргизбейт экен, ал жерден 10 күндөй жаттык. Операцияга алганга азыр бул операцияны көтөрө албайт, операцияга саздашыбыз керек, операция кылышыбыз керек деди. Андан кийин бир күн эле эртең менен врачтар барсам, эртең менен саат 8-де барам, кеч саат 12-1-лерде келип атканмын дейби. Операция кылабыз деп калышты. Макул дедик. Операция алабыз деп атты. Андан кийин эле врачтар унчукпай жок болуп кетишти. Обедтен кийин обед болуп калды, обедтен өтүп калды. Анан врачка кирдик. Врачка кирсек, бул операцияны биз кылбай калдык. Бизге Фучканын главврачы ушундай мага жөнөткүлө, мен карайм деп Фучкага которуп алды. Фучкага котортуп келишти дагы. Ал күнү эч нерсе карабай коюшту. Болбосо тяжелый состоянияда келгенбиз. Фучкагачы. Ал күнү ошол күнү обедте келдик саат 3-тө. Түнү менен ошол жерде реанимацияда жатып калды. Андан эртең менен келишти врачтар, консилиум өтүштү. Андан кийин ошо обедте карашып, обедте дагы ичинен операция кылышкан жок анда да. Ичинен жөн эле суу алып коюшту. Ошол күнү кечке маал анан түнкү саат мага 1:30 кабар беришти да. Ушундай келинчегиңиз кайтыш болуп калды деп. Биз эми келинчегим менен өзү негизи бул жакта квартирада жашап, иштеп, акча чогултуп, айылга өзүбүзгө ошол областында Ноокат районунда жашачу. Мен өзүм үйдүн эң кичинеси болчумун да.
өзүмдүн үйүмдү былтыр жайындасы бүт сүрдүрүп асты түгү менен үй салабыз, жаздан үй салабыз деп жакшы ниет кылып койгон элек. Күзүндө ошол операция кылып жакшы болсок, кышы менен режим кармап, жазындасы барып ошо үйдү баштайбыз, үй салабыз дедик. Андан кийин эле биз ойлогон ойдо кыстаган турмуш болуп, келинчегим ушу 2025-жылы январдын 14-нден 15-ine өткөн күнү каза болуп калды. Келинчегим могу баламды, кичине баламды жакшы көрчү. Могу балам, чоң балам мени жакшы көрсө, кичине балам мамам дечи. Жайындасы үйгө барып, айылга барып, мен айылга кетем, сиз бул жактан акча саласыз, мен ал жакка барып усталарды мен өзүм карайм, өзүм багам. Могу балам быйыл 1-класска барды. Булар бир жерден окусун, бир жерден чоңойсун деп ниет кылчубуз. Анан бул ошол быйыл үй салсак, ошо быйыл жай менен үйүбүздөн үй салып, 2 комнат, 3 комнат болсо да үй салып алып, күзүндөсү бул баланы аз сүннөт отургуза элекпиз. Күзүндөсү үй той, сүннөт той, той кылабыз деп жакшы өтө ой максаттар өтө күчтүү болчу. Азыр келинчегим кетти. Азыр 2 балам менен калдым. Кечээ могу балам телефондо неме кылып жүрдүк, анан сүйлөшүп азыр айтып калат мага. Ата, апам каза болуп калдыбы, эми келбейби дейт. Могу кичине балам азыр бул анча билбейт экен, азыр унутуп деле калды бул балам. Могу чоң балам азыр эми акыл эсине кирип калды. Ошол апасын көп сурайт ушул балам. Апам каякта, апам качан келет деп. Могу кичине балам эми бунун оюнда азыр бар, толук эле ошол азыр больницада деп эле ойлойт. Анан азыр эми эмнегедир азыр акыркы күндөрү кайра сурабай калды. Башта больницадан качан чыгат? Апам ооруй береби? Апам качан жакшы болот эле деп аткан. Азыр эми мен бул балдарым эртең менен кийинтем, карайм, тамагын берем, кирин жуам. Булар эми азыр сыртка чыгып, кийимдери жаман болуп калат. Тез эле жаш бала экен. Сыртка чыгып кийимдерин тез эле жаман кылып келишет. Башта апасы карап берген үчүн мага билинген эмес экен эч кандай нерсеси. Азыр эми өзүм башыма келди, баарын өзүм карап калдым. Жашоодо өтө 2 бала менен азыр жашоо кыйын экен негизи. Анан апам келип жардам берет. Кайненем келип жардам берип турат. Кирпилерин ооруп калса жардам берет, карап берет. Булар эми жаш бала экен, сыркоолоп калат, тумоолоп калат экен. Ошо кайненем ошол тумоолоп нетип калганда ошо кайненем жакшы жардам берет. Кайненем карап берет бизге. Мен деле эми өзүм негизи апамдан 17 жашымда өзүмдүн апамдан айрылып калгам негизи. Анан азыр эми бул жашоодо буларга негизи өзүм жашоомдогу нерсени кайталагым келбейт, үйлөнгүм деле келбейт азыр. Өгөйдүн жашоосун көрдүм. Өгөй адам кандай болорун. Өгөйдү калтыргым келбейт. Өзүм карайм азыр эми. Келинчегиңиз өмүрүнүн акыркы күндөрү эмне деп айтты сизге көбүнчө? Алдыга койгон максаттарыбыз өтө чоң болчу. Быйыл үй салсак, кийинки жылы той кылсак, андан кийин буюрса биринчи сиздин ата-энеңизди умрага, ажыга жөнөтөбүз. Андан кийин менин ата-энемди умрага жөнөтөбүз. Ажыга апарабыз деп. Андан кийин өзүбүз барабыз деп. Өтө чоң. Өзү негизи оронуп, жолукта болчу келинчегим. Намаз окуп 5 убак, Курандан сабак алып. Кайненеме чоң рахмат. Кайненем дейм, бирок негизи кайнене болот экен, мен өзүмдүн апамдан айрылып калгандыгыма байланыштуу кайненем мен апамдай эле жакшы көрөм да.
кайнеме сыйым жакшы, кайнем деле мени өзүнүн баласындай көрөт. Ошого не болуп азыр эки баламды жакшы жардам берип атат, келип каралашат. Жеңиз апа. Маркум Жазгүл Абдижалал кызынын ден соолугуна байланыштуу медициналык кийлигишүүлөр жана анын натыйжасы тууралуу маркумдун апасы буларды айтып берди. Мен Жазгүлдүн апасы болом. Жазгүлүм төрөлгөндө эле жакшы нормальный төрөлгөн, кичинесине тырышчаак, бардам жокту кылып, бар жокко жетиштүү, тириликке тың кыз эле. Жашына муну жакшы тарбияладык, алуусун жешине тарбияладык, окуттук мектепте, анан одан тышкары биофак окуду 4 жыл. Биофактан тышкары келип, бияка медик окуду 3 ай. Анан качан турмушка чыгам, ушундай бала менен тааныштым деп сизге айтып калды. Анан мага ушу окуп жүрүп 3-курс, мен 4-курстун ортосунда ушу Нурсейит менен таанышып калыптыр, күйөө бала менен. Анан таанышып калып башкашабыз деди. Кандай кабыл алдыңыз сиз? Күйөө балаңыз кандай кабыл алдыңыз? Кызыңыз кандай деп жеткирди сизге күйөө балаңызды? Мага башкашабыз деди, анан кызым эми өзүңө жакса болду дедим. Жашай турган өзүңсүң, турмуш кура турган сенсиң. Деп ошондой дедим кызыма. Кызым өтө тырышчаак эле, көп нерсеге ынтылат эле. Турмушта көп нерсеге акылдуулук кылат эле. Жерде ошо бияка келип баш кошкондон кийин дагы эле 3 айлык медик окуду, биофакты бүтүп келип документти болду. Одан тышкары дагы балдарым экөөлөгөнгө неме керек экен деп, документ керек экен деп ошо 3 айлык окуду, ине сайык окуду. Ошентип эмгекти жакшы кылчу эле кызым. Анан Куранга түшүп калды эле. Куран сабагына барып, илими жакшы эле. Ошентип жүрүп анан ооруп калды. Ооруп жүрүп ошо ич катып неме болуп калды. Анан апа келиң, айылдан келип менин балдарымды карашып туруң. 10 күнгө эле келиң деди. Келип мен ошо операция неме азыр методдор чыгып калыптыр. Ичеген немелерим операция кылдырам деди. Балам ичегеники кыйын кой десем, жок апа мен ошо неме болсом, азыр метод жакшы болуп калган, техника жетишкен, операция кылдыра берейин деп. 10 күнгө деп келген жан мен ошентип кызым менен алышып жүрүп, сентябрда келдим, сентябрдын башына келип. Январдын 15-ине чейин чогуу болдук, кызым өзүм карап аттым, кызы күйөө балам тыштан дары-дармек ташып атты, балдарды карап атты. Операция болордон баштап бул кызымдын немесин айтып коеюн, бул кызым анализдер бүт таза эле. Анализдери томографияга түшкөн, боор, бөйрөк, бар жогун анализдер бүт таза чыккан кызым. Таза чыгып, анан бар жогун эме только эле иштин ичегеси узарып кеткендиги үчүн ичегени кырктырам деди. Анан ичегени кырктырса майли иш катпай калат экен деген немеге биз дагы неме алдык. Алдынан операцияга бар жок тазаланып кирген кызым да. Биринчи операция бүтүп, экинчи операция киргенде айттым, канат неден адаштың десем, 1000-дин бири деди. 1000-дин бири эмес дедим. Адаштың бул жерде тура эмес, операция кылып койдуң десем, жок эже, 1000-дин бири сабыр кылып туруң деди. Экинчи операция мен баргычан кызымды мен кол койдурбай операцияга киргиздириптир. Мен тууган энесимин го акыры, зыркыратым, менин уруксатым жок, операцияга киргиздиришиптир. Мен ушул жерде элем балдарын карап, эмне себептен ошондо уруксат жок, киргизип беришти. Барсам кызым 4 саат ашыкта чыкты, чыккандан кийин кызым ичегелерди бөлүп чыгарып коюптур. Бул эмне деген десем, биякта стома коюптур дагы, ичегелерди бөлдүк, бөлбөсөк ичеге тешилип калыптыр деди. Ичеген тешилген кимден айып дедим. Жок, 1000-дин бири деп дагы ошо сөздү айтты. Мен ушу врачтардын шалакылыгынан Садыр Жапаровго кайрылам. Ушу эненин жүрөгүн сыздатпаңыздар, карап коюңуздар. Мага ошо энелер сыздап калбасын. Менин балам ошондой кар болбосун, ушундай немелер. Менин балам майли кет деп, менен кийинки ушу жаш немелер ушундай кыйналбасын. Билип операция кылбагандан булар эмне иштеп жүрөт, ак халаттарды үстүнө алып кийип.
Каарманыбыз видеода атаган жеке менчик клиникасына байланышып, аталган бейтап жана ага жасалган операция боюнча сурап, мындайча жооп алдык. Мындай да доктурсун. Бул биринчиден биз медик болуп иштейбиз да, хирургдарбыз. Экинчиден мындай. Азыр бул иш бүтө элек. Разглашение информации болбош керек. Мен дагы силерди дагы бияка чакыра албайм, потому что бул иш азыр бүтө элек. Бул иш азыр Минздравдын немесинде. Текшерүүлөр, немелер болуп атат. Өзүбүздүн тарабыбызда айтып беребиз, кандай эмне болгонун, бирок бул азыр иш экспертизада. Эч ким айта албайт, экспертизасы эмеси чыга элек. Чоң рахмат. Бул окуя боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигине байланышып, мындайча жооп ала алдык. Бул окуя боюнча Саламаттык сактоо министрлигине жакындарынан кайрылуу келип түшкөн. Адистер азыркы учурда бул боюнча иш алып барууда. Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу чыккан. Тергөө иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу азыр маалымат бере албайбыз. Амин. Кудайым жайлуу тапыраңыз. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.